Биз баш мыйзамдын негизинде ушул маселе ушундай чечилип калган. Ошон үчүн бул жагынан биз иштешибиз керек деп ойлойм. Калай мырза. Рахмат. Мен азыр бир кыстырма сиз айтканыңызга айтып кетейин. Сиз айтып атпайсызбы? Жарандар 2 тыйынды, 5 тыйын кылам жана башка. Айрымдар бүт бар. Айрымдар. Жок, айрымдар эмес. Бүт адамдар ошондо. Себеби биз капитализм дегенде турабыз. Ачык эле айталы. Капитализм бул акчанын үстөмдүгү. Ар бирибизде бүт болгон баалуулуктун баары, керек болсо руханий баалуулуктун баарында, ошо руханий баалуулуктар дагы ошого жетүүнүн жолу бул акча. Себеби бул капитализм, бул нормалдуу, буга ачык эле уялбастан айта берели. Эми азыркыга сурап калдыңыз, мен айтайын, эгер орой айтсам кечирип коюңуздар да, бирок бизде азыр камера деген карап турат, туурабы? Камеранын аркасында үмүт этем миллиондогон адам карап турат. Эл карап турат. Эл деген эмне? Эл бул жалпылык. Биз биякта сүйлөп атабыз, ой ордо деген передачада турабыз. Бул эмне демек? Демек биз өзүбүздү коомубуздун интеллектуалдары катары позициялап жатабыз. Демек ошого тете болуш керекпиз, туурабы? Демек биз бияктан адамдарга бир пайдалуу маалымат бериш керекпиз. Ал маалымат качан пайдалуу болот? Качан ошол маалымат, ошол предметтин, азыркы биздики предметибиз идеология. Ошол идеология предметтин бүт жалпылыгын көрсөтүп бергенде, эми ал жалпылыгын кантип көрсөтүп билебиз, кантип түшүнөбүз? Мен азыр бияка туруп алып, менин оюмча мындай, мен тиги акамдан уктум элем, кош таман көрдүм элем, эжем айтты эле десем, бул менин субъективдүү көз карашым. Анын коомго кызыкчылыгы тийбейт жана пайдасы да жок, кызыгы да жок. Биз коомго бир пайдалуу, туура инфопродукт бериш үчүн, туура маалымат бериш үчүн маселенин жалпылыгын айтыш керекпиз. Эми бул маселенин жалпылыгы кайдан экенин кантип билебиз? Андай маалымат бар. Ал маалымат коомдук практиканын элегинен өтүп чыгып, илимий критерийдин акыйкатынан өтүп чыккан маалымат, анын аты илим. Демек биз илимди сүйлөш керекпиз. Бул маселелер, азыркы биз сүйлөп аткан маселелер илимде өтө ачык, айкын жана кенен ачылган. Келгиле илимге кайрылабыз да, баарын ачыктайбыз да, баарын ордоруна коюп коебуз. Мына сиз айтып атасыз, биз кыргыздар деп атасыз, бүгүнкү болуп аткан либералдык идеология биздин коомубуздун, элибиздин ыйына, санаасына, үмүтүнө жооп бербеди деп айтасыз, туурабы? Мен сиз менен толук кошулам. Чынында ошондой. Эмнеге? Себеби келгиле карайбыз. Биз кимбиз? Биз кыргызбыз. Көпчүлүк заманыбызды кайсы маалда өткөздүк? Биз тиги көчмөнчүлүктү өткөздүк. Көчмөнчүлүк деген эмне? Көчмөнчүлүк деген бул аскердик демократия. Аскердик демократия деген эмне? Бул кандай болсо да демократиянын элементтери. Биз чынында эле демократия каныбызда бар. Биздин маданий кодубузда демократия жатат. Биздин маданий кодубузда журттун кызыкчылыгы жатат. Либерализм жеке адамдын кызыкчылыгын кууйт. Ошол себептен бүгүнкү биздин элибиздин ан сезими мындай академиялык формалдаштырып бербесе да, бирок өзүнүн ан сезими менен либералдык идеологиянын жүзүнө жиркенип карап аткан маалы. Ошол себептен бүгүн биз наркнасил деген идеологияны аябай сүйүүнү менен кабылдап атабыз. Бирок биз коомдун интеллектуалдары катары могу жерде туруп атсак, анда биз коомду ачыктап бериш керекпиз. Коомубузга жардам бериш керекпиз. Коом өзүнүн түпкү ан сезими менен баарын түшүнүп турат, баарын көрүп турат. Бирок биз коомго ушу маселелерди илим алкагында формалдаштырып түшүндүрүп бериш керекпиз. Абдан жакшы сөз. Канайын айтканда, жанагы биздин коомдогу байлыктын бири руханий байлык деп атпайбызбы? Материалдык байлык, руханий байлык депчи. Ошо руханий байлыктын